Кудайдын чакырыгы 14 ноябрь. Анткени бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук. Акчага кызыгып, кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн көптөгөн азап кайгыга салышты. Акча ар бир күндүн темасы. Биз акча табалы деп иштейбиз, аны сарптайбыз. Мындай суроо жаралат: акча бул батабы же жамандыктын, каргыштын булагыбы? Бир жагынан акчанын айынан үй бүлөлөр талкаланып жатат. Экинчи жагынан акчасыз жашоо мүмкүн эмес. Кудайдын сөзү бул тууралуу эмне дейт? Акча бул жамандык деп жазуу эч жерде айтпайт. Жамандык бул акча жандуулук. Акча бул курал, ресурс. Бычак менен нан кесип, жакшылыкка колдонгондой эле адамды өлтүрүп да салса болот. Эгерде биз ошол акчаны акылмандуулук менен жакшы иштерге, Кудайга кызмат кылууга, адамдарга жардам берүүгө, үй бүлөнү камсыз кылууга колдонсок, акча бата. Адам беришен, ыраазы болгонду билген ачык адам болсо, акча бата. Эгерде акча адамдын жүрөгүн ээлеп алган болсо, акча жамандык. Акча жандуулук адамды сараң, жүрөгүндө тынчтыгы жок, өзүмчүл адамга айлантат. Ал акча жандуулуктун айынан керек болсо, досторунан, үй бүлөсүнөн айрылып калат. Байлыгыңар кайда болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде дегендей, жүрөгү акчага байланып калат. Акча сиз үчүн батабы же каргышпы? Кудай акылмандуулук берсин.